Алымкадыр Бейшеналиев президент мага жаман сөздөрдү айтпа деди. Президент Садыр Жапаров мага жаман сөздөрдү айтпа деди. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев АК-преске билдирди. Башкы прокуратура министрлер кабинетине менин айрым сөздөрүм үчүн эскертүү берүү же кызматтан алуу тууралуу көрсөтмө бериптир. Президент мага жаман сөздөрдү сүйлөбөй жакшы жүрүшүмдү айтты. Бирок айрым жагдайлар бар. Менчик клиника мыйзамсыз мамлекеттик мекемени ээлеп алган учурда эмне кылуу керек? Мындайда анча-мынча жаман сөз айтып калмайын бар, деди Алымкадыр Бейшеналиев. Алмазбек Атамбаев менин каза болушум үчүн убакытты созуп жатышат. Бул тууралуу экс-президент Алмазбек Атамбаев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып билдирди. Мен тиземди көрсөтмөкмүн, бирок азыр ыңгайсыз. Түрмөдө медициналык кароодон өткөрүшкөндө олуттуу мамиле жасашпайт. Менин каза болушум үчүн убакытты созуп жатышат окшойт. Бирок менин алдында өлбөшүм керек деген тапшырма турат. Мен Садыр Жапаровго жооп бергенден кийин ал мага таарынган окшойт, деди Атамбаев. Ал күндөрдө өтөрүн айтты. Баары Кудайдан жашагым келет, бирок чөгүлүп эмес, деди Атамбаев. Атамбаев күнөөсү жок болсо далилдөөгө кызыктар болуусу керек. Жаза өтөө кызматынын жетекчилиги Алмазбек Атамбаевдин ден соолугуна көңүл бөлүүсү зарыл, деди бүгүн 4-апрелде Назар Ньюс маалымат агенттигине коомдук ишмер Абдрахман Маматалиев. Алмазбек Атамбаевди соттон тез жардам алып кетиптир. Мындан арыга кандай мамиле болушу керек? Сотко алынып келиши керекпи же анын ыгына шартына көнүп сот анын катышуусу жок өтүшү керекпи? Албетте жаза өтөө кызматынын жетекчилиги Алмазбек Атамбаевдин ден соолугуна көңүл бөлүүсү зарыл. Керек болсо адистерден турган атайын комиссия түзүү керек. Эгер акыбалы оор болсо мыйзамдын негизинде чара көрүлүшү шарт. Бирок ал өзү да сотко келип катышып, ага тагылып жаткан кылмыш иштери боюнча жооп берип, күнөөсү жок болсо далилдөөгө кызыктар болуусу керек. Таптакыр эле баш тартып келбейм десе сот отурумун ансыз деле өткөрүүгө мыйзам жол берерин ал өзү да, жактоочулар да жакшы билишсе керек. Эл чындыкты билсин.